аябай жаман оорук экен. Чындыгында мен абдан стресс болдум. Мен өзүм ооруганга эч неме эткен эмесмин. Ошо өзүмдөн уже положительный чыкканда мейли өзүм оорусам ооруйн, семьяма жукпаса экен дедим. Ушундай стрессте болдум да. Коронавирус бар. Мен аны жеңдим. Мен Сүйүнова Жазира Жусуповна ушу 2002 жылдан бери Нарын облустук бириктирилген ооруканасында кызмат кылып келе жатам. Ковид менен ооруп калдым. Ушул жакында ооруп, сакайып 15-inde мен 15-июнда жумушка чыктым. Кайра азыр иштеп аткан учурум. Биз алгачкы ПЦРибизди 9-майда тапшырдык. Анализ алганда мен иштеген отделениядан бир кенже кызматкерден ПЦР положительный чыкты. Анын эртеси күнү эле 10-унда положительный чыкты. 11-inde бизди домашний карантинге таратты. Карантинге таратканда аябай кооптондум. Себеби тигиникин положительный экенин уктук да биз. Аныкы положительный экенин уктук. Вдруг бизде дагы жукту, может, эмне үчүн биз ушу домашний карантинге чыкпай, бир өзүнчө бир отдельный обсервацияда болсок болмок деген кооптонуу болду. Все равно чыгаргандан кийин үйүбүздө болдук. 10-күнү кашель башталды, мен жөтөлө баштадым. Жөтөлдүм. Агүнү обычный эле жөтөлгө деген сыяктуу кылып эметкем. Анан эртеси күнү 11-майда уже менде температура башталды. Алаканым ысып, температура тетип, анан слабость башталды да, анан эмне болуп атам деп анан температурамды өлчөсөм эле 37,3 болуптур. Ошондо аябай өзүмдү аябай жаман сездим. Чындыгында мага дагы ковид жуккан экен деп аябай настроение болдум. Үйдө жолдошум анан кызым бар, 10-класс окуган. Анан эртеси күнү дагы ал күнү чалган жокмун, чындыгында мобильный топко. Эртеси күнү да байкап көрөйүнчү деп эле парацетамол ичип эле анан 12-си күнү дагы эле түнү бою температура болуп кыйналып чыктым. Эртеси күнү эртеси 12-синде мобильный топко чалдым. Анан чалып менден анализ аласыздарбы? Мен ушундай 9-унда тапшырган анализим ПЦР отрицательный чыккан. Мен ушинтип үйгө чыккандан бери температура тетип атам, аябай слабость болуп атат, кашель деп эле ошентип чалдым. Анан чалгандан кийин макул, мен эпид группа менен соглашение кылып туруп анан жиберейин анализге деди. Анан ошентип 14-үнө чейин үйдө жаттым. Дале 11 менен 14-үнө чейин үйдө жаттым. Температура 37,3, 37,7 болуп атты, ошого чейин көтөрүлдү да. Анан 14-күнү мобильный группа 14-күнү кечинде келип менден ПЦР алышты үйдөн. Аным 18-inde чыкты. 18-күнү чыгып, 18-күнү эртең менен мени алып келип инфекция госпитальга жаткырышты. Аябай жөтөлдүм, слабость болду, боль в грудной клетке, далым ооруду. Бир күнү далым аябай сильно ооруду, чыдаткысыз болуп. Анан на второй день эле 11 температура теттим, 12-синде уже жыт сезүүм жоголду. Жыт сезбей калдым, даам сезбей калдым. Эч нерсеникин. Анан ошондо эле аябай настроение болдум. Шок болдум, мага да жуккан экен депчи. Ошол анан ошентип 18-нен 31-ине чейин инфекция госпитальда дарыландым. Баягы ошо двухсторонний пневмония деди, рентгенге тартышты, дарылашты. Анан 31-inde больницадан чыктым. 1-инен баштап 14 чейин домашний карантинде жаттым. Цефтриаксон алып аттым, 2 маал. Кислородду болсо алып эле аттым ошондон. Андан кийин кана бир 8-9 күндөрү температурам 37-ге түштү. 37-ге түшүп, анан 36-9 ошого түштү да. Где-то бир 10 күндөй мындай жакшы улучшение бере албай эле жаттым. Аябай кыйналдым. Бүттү, дене боюңдун баары бүт ооруйт экен. Өпкөң, далың ооруйт экен, жатсаң. Анан сол жагыңан жатсаң, сол жак өпкөң кызылат, дем ала албайсың. Ошондой жатыш кыйын да. Чалканган жатсаң, вообще өпкөң кызылып,
дем ала албайсың, анан көмкөрөңөрдөн жатып тургула деп ошентип атышты. Анан көпчүлүгүн көмкөрөөдөн жатканга аракет кылып аттык. Ошол анан мына чыгарга чукул эле кичине температурабыз түшүп, бирок кашель дале калды да. Ошол бойдон эле калды. Анан 14 күн дегенден кийин 13-күнүбү же 14-күнү рентгенге кайра повторно тартты, жатканда бир тарткан. Ошондо двусторонний пневмония коюлган диагноз. COVID-19 средне тяжелый течение деп диагноз коюшту. Анан чыгарда рентгенге тартты, дале өпкөдө остаточный явление калыптыр. Өпкөм жакшы болбой атат, до сих пор эле. Азыр кичине бассам эме болом да, өпкөм ооруп, дем кысылып, удушье дале бар, туруп элем, мындай удушье болосуң, одышка болосуң, көбүрөөк бассаң, көбүрөөк сүйлөсөм да чарчап кетем. Карабайсызбы, одышка болуп атам далечи. Ошо бул аябай жаман оор экен. Чындыгында мен абдан стресс болдум. Мен өзүм ооруганга эч неме эткен эмесмин. Ошо өзүмдөн уже положительный чыкканда мейли өзүм оорусам ооруйн, семьяма жукпаса экен дедим. Ушундай стрессте болдум да. Анан контактныйлар мен жаттым, жаткандан кийин эле эртеси күнү уже эпидрасследование кыла башташты. Санэпидтен чалды. Контактныйларымды жашырбай бүт айттым. Болгон контактныйларым чтоб аларга да жукпасын депчи. Заранее алардан да анализ алынсын деп, анан семьямда ушу жолдошум менен кызыма экөөнө тең жугуптур. Экөөнүкү тең эле 18-inde алды. То есть 16-ында алышты, мен жаткан күнү 18-inde положительный чыкты. Экөөнү тең алып барышты. Анан алар терапия госпиталга жатышты. Алар өзүнчө башка жакта, мен башка жакта. Аябай кыйын күндөрдү өткөрдүк башыбыздан. Же мындай чогуу жатпай бир семья болгондон кийин эки жакта кыйын эле күндөр өттү. Элдин баары карантинде, эч ким келбейт. Ошого мен аябай стресс алдым. Семьяман чыкканда ыйладым, чындыгында өзүмө чыкканда көп анча хорошо эми өзүм эле оорусам экен деп ойлодум да. Ошол анан Кудайга шүгүр, алар жатып менден бир күндөн кийин экисинде чыгып келишти. Жолдошумдун давлениясы бар болчу, давлениясы көтөрүлдү. Ошол эле үйдөн эле уже мен жатаарга чукул эле жолдошумдук 37,2, 37,3 боло баштаган. Кызымдыкы болсо мен кетип аткан күнү 37 болуп калган. Ошондо эле переживать эттим, ай буларга точно жуккан экен деп. Анан жолдошум болсо мен жаткан күнү эле телефон аркылуу сүйлөшсөк, колум чымырап атат деди. Колум чымырап, давлениям көтөрүлүп атат окшойт деп, давлениянын дарысын үйдөн ичип атты. Анан больницага жаткан күнү давлениясы 180ге чейин көтөрүлүптүр. Колу чымырап атты. Тромбопол берип атышты. Экөөндө да кашель болду, далысы ооруду экөөнү тең. Ушундай признактар болот экен, легкий течение болсо деле. Кызымда да кашель болду, тамагы кызарып, ага да азит берип ошо дарылашты. Ошо эми Кудайга шүгүр. Азыр болсо чыгып жумушка чыгып иштеп атам. Кошуналарыбыз мен роддомдон чыгып атат, ковид дегенде эле менден кооптонуп атышкан. Чындыгында элечи, мындай мен квартира этажный домдо жашайм, анан кооптонуу болду да алардачы. Бизден көргөндө мындай алыстап, анан тем более бизден чыкканда дезинфекция кылып кеткен экен. Андан кийин азыр вообще эле бизден коркушат да, биздин семьядан коркуп. Биз келе атсак алар чыгып же мындай жол бошотуп ушинтип турушат да. Дискриминация болот экен. Жакындарым болсо переживать этишти. Эми алар баары контакт болбогондон кийин алар аябай сарсанаа болушту. Алар дагы себеби убатты да. Ушундай болуп калды дегендерди, зыян болуп калгандарды угуп атышты. Абдан коркушту. Мен мурун иштеп атканда эле биздин тиги корпустан чыгып атканда эле переживать этип атышкан. Анан менден чыккандан кийин аябай жаман болушту чындыгында. До сих пор азыр келиши элек, туугандарым келишпейт. Телефондон эле ала акыбалымды сурап коюшат. Все равно кооптонуп болуп атат да. Бирөөгө жолуксаң делечи, бул ковид болду эле, ушу мага да жугуп калабы деп аткан сыяктуу болгонсуп, мындай алысыраактан учурашып, ушундай болуп калат экенсиң. Өзүңдү өзүң мындай бөлүпчү. Слабый болуп калдым азыр. До сих пор бирдемке кылып кичине кыймылдайын десем, далым ооруйт, тердим, шайым кетет. Анан кийин басып кичине басканда өпкөм ооруп атат. Өпкөм ооруйт, ачышып ооруйт. Анан монтип демигип турам да, демигип. Туруп кээде удушье болом, тим эле муунтуп аткан немедей болупчу. Ушундай болуп кетет. 20 апрелдерде эле
бизден дарыгерден биздин жаныбызда иштеген наристелер бөлүмүнүн дарыгеринен положительный чыкты деп угуп калдык. Ковид положительный чыкты деп биз кооптондук. Ал себеби иштеп жүргөн да, арабызда иштеп жүргөн, контакт болгонбуз. Гинекологиядан сотрудниктерден да чыгыптыр, бир санитаркасынан чыгып, анан аны менен контактныйлар домашний карантинге кетти деп аны угуп, андан жүрөгүбүз түштү. Баарыбыз корктук. Коркуп анан биринчи ошо дарыгерден чыкканда биз кайрылдык. Эпидемиологко кайрылдык. Бизден анализ алыңыздар, контакт болдук элек дедик. Гинекологиядан чыкты. Андан кийин эле кайра наристелер бөлүмүнөн дагы мен регистрге история алып барган именно регистрде иштеген медсестрадан чыкты. Аныкы болсо 3-майда. 3-майда чыкты го дейм. Анан ага чейин эч бир анализ берген жокпуз. Чындыгында эле. Кудай бизге жукпаса экен деп эле респиратор, жетишинче респираторду кийип, маска кийип, анан антисептик колдонуп эле иштеп жүрө бердик да. Анан ал медсестрадан чыкты, аны 4 күн алып кетишти. Инфекция госпитальга жатты. Андан кийин эле дале ошондо да кайрылдык, анализ алгыла деп. Кайрылсак дале анализ алынган жок бизден. Эч кандай анализ алынган жок, эч кандай эпидемиолог келген жок бизге. Ушундай чыгып атыптыр, уже көбөйүп баратат да. А биз иштеп эле жүрдүк, баарыбыз эле. Кетип кала албайсың жумушуңду таштап. Анан келип бир мындай чистый зона, грязный зона, анан мондай кылып иштегиле деген бир мындай маалымат, жолдомо берилген жок да эпидемиологдор тарабынан. Бирок биз айтып аттык, кайрылып аттык. Анан эле тиги ошо 4 күнү ал медсестра отделениясы жабылып калды. Жабылып, новорожденный отделение жабылып, а биздики бир эме болгондон кийин, балдар менен иштегенден мени, анан биздин бир дарыгерди, анан сестра санитарка бергиниң ошо жака эки жака иштейсиң, иштегиле. Дарыгер экөөңөр ошол отделениянын да жумушун алып барасыңар, иштетебиз эки жака деп биздин зам директор ИК инфекционный контролдор келип бизди иштетип, ошо эки отделение иштеп калдык. Мен новорожденныйда да, патологияда да врачым, анан эки сестра, эки санитарка болуп эки отделенияга бөлүп сотруднигибиз иштеп калдык. Анан биякты дезинфекция, действительно мен ошол кабинет, именно ковид чыккан кабинетке отуруп калдым. Компьютер ошол жерде, иш кагаздары ошол жерде. Анан эч кандай обработка болгон жок. Өзүм кооптонуп, кыздарымды алып келип, бир сыйра баягы дезинфекция кылыпмыш болдум. Все равно ошол жер почти менин оюмча ал ача келе да. Ошол жерден чыгып, ошол жерде иштеп жүрүп аткандан кийинчи анан күнүгө иштечү, тем более анда-санда келчү эмес. Анан ошол жерде отуруп калдым, анан ошол жерде иштедик. Ошол кайра бизди 9-уна тигилер анализди келип алган чакты, ошол жерде Алексейлер келгенчекти биз ошол жерде 4-үнөн баштап 10-уна чейин иштедик. Без выходной иштедик. 9-унда анализ бердик, себеби ошол периоддо роддомдо аябай роду көп болду. 30-35терге чейин роду болду. Биз ошо эки отделениянын ортосунда ошо аябай кыйналып иштедик. 9-унда да без выходной, 10 күнү мен дарыгерим экөөбүз ошол күнү максимально чыгаргыла, уже ковид көбөйүп кетти деп, ошол төрөгөн аялдардын баарын бүт чыгардык. Иштедик, аябай иштедик. Бул жанагы интернеттен, интернет булактарынан ар кандай туура эмес түшүнүктөгү адамдар туура эмес маалыматтарды берип, баягы кыргыз эли бир оолма элбиз да. Ошолорго ишенип, тиги даже медиктер акча алыш үчүн өздөрү ооруп атат деген жазуулар чыгып атпайбы? Мен ошого абдан капамын. Ошо адамдарыбыздын сознаниясынын төмөндүгүнө өтө капамын. Башыман өт көрүп, ооруп ошо эметкенден кийин мен вообще элдерге кайрылат элем. Ошол жыргагандан ошол жерде ооруп эч ким жаткан жок. Ушул жерде биз эл үчүн деп эмгектенип, ден соолугубузду, жаныбызды аябай жанагынтип без выходной үй семьябызга да рисковать этип, ден соолугубузга да рисковать этип эл үчүн иштеп аттык да. Бүт эле медиктер. Каяка десе ошо ягына чарчадым, чалыктым, акчасын төлөбөй койду дебей иштеп аттык да. А ошол эми башында деле айтылып атты го рекламалардан, медиктердин жумушун да жеңилдетип, силердин кылган жардамыңар болсун, үйгө отургула деген. Ошол үйгө отуруп берген жок да. Биздин элдер азыр деле мына маскасы жок, ошол убакта деле маскасы жок. Эмне үчүн ушу адамдын бир мындай сознаниясы бир качан ачылат билбейм да. Ушу азыр деле өздөрүн сакташ керек, азыр деле көп болуп атат.
чыгып атат, биздин кызматкерлерден чыгып атат, жөнөкөй элдерден чыгып атат. Ошондой эле тартипти сактабаган, тазалыкты сактабаган адамдардын айынан биз страдать этип атабыз да, ооруп атабыз ошолордун айынанчы. Если ошолор баардык эмени правиланы сактап, маскасын постоянно тагынып, убагы менен алмаштырып, убагы менен тагынып, колун антисептик менен жууп, обществого барганда өзүн кандай алып жүрүштү билип эме кылса, мындай оору мынчалык көбөйбөйт беле. Анысынан дагы ушу ден соолугунан ажыраган бул оңой менен оору кетпейт экен. Могу тяжелый форма менен ооругандан кийин уже өпкөңдө фиброз калып калат окшойт да. Өпкөң ачылбайт, баякыдай кенен өпкөң нормальный өпкөдөй болуп иштебейт экен. Эң эле коркунуч ошол экен. Кан коюлат экен аябай. Мен мисалы үчүн анемиямын, каным аябай коюлду. Коюлуп, анализге алынбай, анан жанагы кан суюлта турган гепаринди 2 мал куюп атып, ошондо араң-араң. Аябай коварный оору экен бул. Ошон үчүн мен элдерди айтат элем, эми деле оору жок дебей, масканы тагынып, ошо өзүңүздөр сактаңыздар эми. Элди сактаганың, ошо өзүңдү сактаганың, элди сактаганың деп айтып кетер элем.